Ош ТВ телеканалында ең башкысы программасы саламатсыздарбы. Бүгін биздин сөз кылчу тема бул онкологиялык оорулар жөнүндө болмокчу. Бүгүн бизде конокто профессор жана академик Нарбеков Омурбай Нарбекович. Саламатсызбы? Саламатчылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз түз эфирден чыгып аткандыктан бизге 40334 номерине чалып, кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо жооп алсаңыздар болот. Саламатсызбы, Омурбай мырза, сизге алгачкы суроо. Онкологиялык оорулардын жылдан жылга жашарып жаткандыгына сиздин көз карашыңыз кандай? Ооба, онкология жылдан жылда жашарып баратат. Бул жалаң эле менин көз карашым эмес, бул дүйнөлүк статистика десек болот да. Себеби буга ошондой себептер бар. Бул экология менен тыгыз байланышкан маселе. Азыр көптөгөн жаш кыз келиндерде, ошондой эле азаматтарыбызда деле онкология жашарып баратат. Алыс барбай эле өзүбүздүн Кыргызстандын мисал кылсак, өткөндө бир жогорку кеңештин илим боюнча комитетинин төрагасы Осмоналиев энебиз ушул маселеге атайын кайрылды да. Бу кандай өзү? Анан жанагы билим жана илим министрлиги ошондо илимди тейлеген жигит дагы ушул маселеге кайрылды. Бул менимче бир жакшы жөрөлгө алдыга жылыш деп ойлойм да. Себеби мен баягы көп жылдан бери илимди жетектеп, ушул илимдин артынан жүргөн киши катары ошондо онкологиянын зам директоруна бир суроо бердим. Бүгүнкү күндө канча кыз келиндин эмчеги же болбосо жатыны жок? Ушундай статистиканы айта аласыңбы деп. Буга айта алган жок. Анан ошондо тапшырма бердик. Дагы бир жолу заседание болгондо ушул статистика менен келчи деп. Себеби азыр баягы өзүбүзчө мамлекет болуп, өзүбүз билип, ушундай акыбалда турганда, мынагы хирург жолдоштор, онкологдор өздөрүнүн билгенин кенен кесир жасап атат да. Кээ бир учурда жөн эле мисалы үчүн эмчекте жаш кыз келиндердин эмчегин алып таштаган көп убакыттар, учурлар бар да. Аны жөн эле дарылап койсо болот. Же болбосо жатынын кесип ыргытып жиберет. Ал келечекте эне, келечекте жубай, келечекте жөн эле инсан катары ашык нерсе жок да. Ашык нерсе жаралган эмес адам баласында. Аны албай эле мындай жакшылап туруп дарылап аракет кылса болот да. Чоң рахмат. Ушул жерде азыр бизге түз байланышка суроо бар экен. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы, Омурбай Нарбекович. Буга чейин сиз фитотерапия менен алектенип жүргөнүңүздү жакшы билебиз. Негизи эле фитотерапиянын дарычөптөрдүн жардамында канчалык деңгээлде ошол рак оорусун айыктырса болот жана буга чейин аяктырып көрдүңүзбү? Мен түз эле айтайын сизге. Бүгүн мен бир 10 кишини, аял кишилерди эмчегиненби, жатынынанбы ошол рактын жай өскөн формалары жана мастопатия, миома, анан мына тез өскөн формасы рак айтып атканыңарды. Бир 5 кишини ошол Кыргызстанда азыр жакшы эле жүрүп атат. Ошо сиз айтып аткан фитотерапиянын күчү менен бери кайрып бердик да. Ал эле эмес, бир 2-3 ооруну алып мисалга келтирсем болот. Онкология эми болбой калды деп чыгарып таштаган кишилерди биз ошо фитотерапиянын күчү менен дарылап, кайра онкологияга алып барып, учеттон алдырган күндөрүбүз бар да. Бул жакшы эле далил го деп ойлойм. Ошол жерден дагы бир телекөрүүчүлөрүбүзгө бир аз мындай далилдеп берсеңиз, рак оорусу бул эмнеден улам келип чыгат? Шуну айтып койсоңуз. Эми рак деген айтып атпаймынбы? Бул клеткалардын өсүшү. Бул эки түрдө болот да. Бири жай өскөн шишик деп коет. Мисалы үчүн аялдардын жанагы мастопатиясы, эмчектеги берчи,
Экинчиден жатында миома, фибромиома, киста деген шығылып жанагы өсө берет турган маселелер да. Ал эми эркектерде болсо жанагы аденома, бездин шишиги. Ошо жай өскөн рактарды, жай өскөн шишиктердин катарына кирет. Калганы ошол жай өскөн шишиктер деле бир күнү байкатпай бат өскөнгө өтүп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн мен бүгүн айтат элем, сөзсүз түрдө жанагы бат өскөнгө айла жок. Ошол жардам бериш үчүн алып таштаса ал туура болор да. Анан жанагы жай өскөн шишиктерди алып эле эмчегин кесип ыргытып берип, жатынын алып таштаган туура эмес деп ойлойм да. Ушул жерде бизге дагы түз байланышка чыккан биздин көрүүчүбүз бар экен. Алло, сурооңузду берсеңиз болот, саламатсызбы? Саламатчылык. Сурооңузду бериңиз. Мен эрозия боюнча сурайын деп элем, аялдарда иммунитеттин пайда болот. Анан муну кантип алдын алса болот? Ушундайда бактериялык инфекциямен да жабыркап калат экенбиз, ал иммунитетти кандай шарттарда биздин организмибизде пайда болуп калат, ушул боюнча маалымат алган келдим. Чоң рахмат. Эрозия боюнча сурадым. Эми ал эрозия деген бат эле эрозияга айланбайт да. А дегенде суук тип сезгенет да. Воспаление болот. Анан воспаление болуп жүрүп эрозияга өтөт. Эрозиядан барып анын аркы стадиясы язвага өтөт да. Ушул тууралуу дагы эрозия, язваны акушер-гинекологдор же онкологдор түз эле күйгүзүүдөн баштайт да. Эметип мындай дарылабай туруп эле. Муну жөнөкөй эле менин бир эмем бар, дарым бар. Муногу универсал деген. Ушул универсал менен эле аяктырып коюуга болот да. Ушул эрозия, жанагы сезгенсе дагы, суук тийсе, эрозия болсо, язва болсо, ушуну менен эле. Ошо влагалищный ванна, тампон коюп, ушул бир эле дары менен көзөмөлдөп койсо болот да. Чоң рахмат. Бизде дагы түз байланышка чыккан көрүүчүбүз бар экен. Алло, саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз. Лактация деген оруга мага уколдоп бергенде, лактация, мен мазмунли консервациялык майды, контроль кылганда, ошону баштап кетти. Мен баштап же дагы уколдорду алышым керекпи? Ошол Түшүнбөдүм сурооңузду. Мен дагы түшүнбөй калдым. Кургак оорусу менен рак оорусунун кандайча байланышы бар? Мисалы, өпкө рагынан сырткары дагы түрлөр барбы? Сиз абдан туура айтып атасыз, туура баамдап атасыз. Рак оорусунда дагы, туберкулезде дагы адамдын ички дарымети төмөндөйт, иммунитети түшүп кетет. Коргоо начарлап калат да. Адамдын иммунитети төмөндөп, дарымети төмөн түшкөндөн кийин ал нерсеге баары жармаша берет да. Туберкулез болсо да күрөшө албайт, онкология болсо да күрөшө албайт. Анан кегесте онкология менен туберкулездин кошулуп калган учурлары бар да. Ошо айта кете турган нерсе, мына ошол туберкулезге дагы, онкологияга да иммунитетин көтөрө турган нерселер бар да. Мисалы үчүн мынагы сарбент каработо деген ошол иммунитетти көтөрүп кете турган нерсе. Ал эми мынагы Тянь-Шань мүрөгү деген дары бул баягы Чернобыльда иштеген. Чернобыльдин авариясында нур алган кишилерде иммунитет такыр эле түшүп калат да, нөл болуп калат. Ошондо балдардын иммунитетин көтөргөн да. Анан бул жаңгактын майы, бул сүт кезинде алынган жаңгактын майы. Мына мисалы үчүн сарбент, каработо, Тянь-Шань мүрөгү жаңгактын майы бул үчөөлөп туруп иммунитетти көтөрүп бере турган нерсе. Мен азыр онкологияны дарыласам дагы, туберкулезди дарыласам дагы мына ушул 3 препаратты алдыга коем да. Анан кийин жанагы өстүрбөй турган клеткаларды өстүрбөй турган шишиктерди токтото турган дарыдан берем да. Ошол мына бүгүн Кыргызстанда көптөгөн адамдар мынагы скорый помощь дегенди ичип атат. Буну узагыраак ичет, бирок жанагы клеткалардын өскөнүн токтотот. Мисалы менде мындай бир немелер бар, мисалдар бар. 75 жаштагы апаны рак печень деп лаборатория аныктаганда тастыктаган. Ошо киши бүгүнкү күнгө чейин ушул скорый помощь ичип атат. Демек рак менен рак боору рак болсо бир 5 жыл 6 жылдан
өмүрдү узартты деген сөз да. Бул оңой оокат эмес да. Чоң рахмат. Бизде дагы байланышта көрүүчү бар экен. Алло, саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз. Аябай жакшы тема берип жатсаң. Биз мына агайдын соткасын билип алып дедик да. Анан бизде да миома деген оору бар да. Ошону кандай иштеш керек ошону? Сотка 0703 21 83 13. Миоманы дарылап беребиз, маселе жок. Негизи эле акыркы учурда көпчүлүк оорулуга чалдыккандар бул ооруканадан жыйынтык чыкпай элдик медицинага кайрылып ошол жактан айыгып кеттик деген да бир түшүнүктөр пайда болду да. Буга сизге берерим ушул элдик медицинада буну айыктырыш мүмкүнбү? Элдик медицина деген азыр бир өзүнчө бир бул деле бир коммерция болуп калды да, чынын айтканда. Мына элдик медиктерди мен Кыргызстанда 5 колум менен санап берем. Кимдер элдик медик? Анан жанагы базарда отуруп алып, же үйүндө отуруп алып, 3-4 чөптү кайнатып, мен аяктырып коем деген шарлатандар өтө көп да. Мына мен ооруларга кайрылат элем, ооруган адамдарга. Силер адегенде ден соолукту бирөөгө ишенгенден мурда ошо кишинин тажымакалын тереңирээк изилдеш керек да. Ошо киши билими жетеби, ыкмасы барбы, ошондой аяктырганбы, ошонун баарын билип алып туруп анан кийин барыш керек да. Анан мына мага 1 ай бер, 2 ай бер мен онкологиядан аяктырып таштайм дегендер бүгүн өтө көп да. Себеби бул айтып атпаймынбы? Бечара оорулардын болгонун кагып алат да, анан эч кандай деле натыйжасы жок болуп калат. Оморбай агай, азыр бизде телефон байланышта суроо бар экен. Саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Мен суроо берейин дедим эле агайга. Бул неме туберкулезду да дарыласа болобу? Туберкулезду дагы дарыласа болот. Мен мына атайы бүгүн Оштун туп больницасынын главврачын чакырттым эле, тилекке каршы келбей калды. Ошол больницадан бир 90 кишини дарыладык эле да, ошо 400 кишинин ичинен тандап алып. 30 кишиси туберкулез өпкөсүндө, 30-у туберкулезден кабылдап аскандуулукка айланган, 30-у болсо жана дарыларды көп иче берип гепатит циррозго айланган. Мына берки ооруларга караганда ошо биз 1 айдын ичинде мынагу каработо, анан тянша мөрөгүн бердик туберкулезгө. Ошолордо мындай жакшы натыйжа болду десек болот да. Отчетунун бардыгын жаздырып өздөрүнө мына китепке бастырып койдук. Анан негизи эле мен ошо көп жылдан бери бул туберкулезгө көп кайрылам да. Туберкулездин кандай формасы болбосо дагы ошолорго мындай жардам бергенге аракет кылам. Ошо элдик медицина деп атасыңар, ошого бир байланышуу бир рецепт берип кетейин туберкулез ооруларга. Мына мисалы үчүн жана өпкөнүн туберкулезүн элдик ыкма боюнча адырашмандын түтүнү менен бир жарым саат дем алып жүрсө күндө, бул өтө бир чоң натыйжаларды берет да. Жанагы жөтөлдү күчөтөт, какырыкты суюлтат, илешкек какырыктардын бардыгын суюлтуп чыгарып берет, өпкөнү тазалайт. Анан эң негизгиси жанагы туберкулездин туберкулездин таякчаларын өлтүргөнгө чейин күчү бар да адырашмандын. Адырашманды абдан көп колдонуш керек. Анан жалаң эле түтүн эмес, адырашманды кайнатып ичип жүрсө, ал дагы иммунитетти аябай жогорулатат да. Анан биз өзүбүз мынагы илимий жактан негизделген мына сарбент каработо абдан жакшы жардам берет. Тянша мөрөгү, жаңгактын майы, мен жана айтып кетпедимби, негизги дары катары колдонобуз деп. Андан башка дагы биз ошол бир универсал деген дары менен ушунун бир 2% растворун алып туруп, кошулмасын алып туруп, өпкөнү жуусак, ошондо дагы аябай жакшы натыйжа алабыз. Чоң рахмат. Азыр бизде дагы бир телекөрүүчү байланышта экен. Алло, саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы?
Саламатсызбы, сурооңузду бериңиз. Мен суроом, биринчи суроом, азыр учурда сахарный диабет оорусу күчүп атпайбы? Ошону да лечение кылса болобу, инсулинсиз эле, сиздин дарыларыңыз менен. Анан экинчи суроом, өзүңүз жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз, кайсыл окуу жайды бүткөнсүз, кесибиңиз боюнча кандай? Ошол өзүңүз жөнүндө билгим келет. Рахмат. Ооба, жанагы сахарный диабет боюнча биз көптөн бери сахарный диабетти жакшы эле дарылап атабыз. Мына дагы эле кайрылалы. Мына сарбент каработо, анан кийин бальзам нежность, анан дагы бир порошогубуз бар, ошол сахарды төмөндөтүп турган. Ушул 3 порошокту, 3 дарыны бергенден кийин сахар абдан эле төмөндөйт. Бир мисал келтирейин. Ушул Ошто эле бир тургун эжебиз бар. Ал киши гипертониясы да бар, глаукомасы да бар, сахарный диабети да бар. Букетте топтолгон. Анан ушу глаукомасы кыйнап, операция жасайлы десе, сахары болбойт да. Анан биз ушу 3 мен айткан дарыны колдондум. Сарбент каработо, бальзам нежность жана порошокту. Сахары төмөн түшүп, нормальный болгондон кийин ошол эжекебиз бүгүн операция болуп глаукомадан кутулду. Чоң рахмат. Бизде дагы бир көрүүчү түз байланышка чыгыптыр. Ал саламатсызбы, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз, саламатсызбы? Мен 2 жылдан бери сиздин дарыңызды ичемин, паллиатив болуп ооруйт элем. Азыркы күндө дагы ичип жүрөмүн, бирок оорудан биротоло кутула албай атамын да. Кандай кылсам болот? Мен түшүндүм, эмне жөнүндө сөз болуп атканын.